Садыр Жапаров Москвада Владимир Путин менен жолугууда. Президент Садыр Жапаровдун Москвага ис сапары 24 февралда башталды. Ал Орусиянын баш калаасында азыркы тапта Владимир Путин менен жолугуп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек кабарлады. Биз Москвага жетип коронавируска карата ПЧР анализ тапшырдык. Баарынын анализи таза чыкты. Азыр президент Садыр Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугууда. Жапаров ошондой эле Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин, Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугат. 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаров жеңип чыккан. Ал өзүнүн алгачкы чет элге болгон ис сапарын Орусиядан баштап жатат. Жолугушуунун жүрүшүндө Жапаров Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулайт. Маалыматка караганда Жапаров Путинди ага ылайыктуу күнү Кыргызстанга ис сапары менен келип кетүүгө чакырган. Учурдан пайдаланып сизди Кыргызстанга чакырам. Сизге ылайыктуу болгон күнү биздин өлкөгө расмий сапарыңыз менен келип кетиңиз, деди Жапаров. Ал эми Путин чакыруу үчүн ыраазычылык билдирди. Россия Федерациясы Кыргызстанга мындан ары дагы колдоо көрсөтөт. COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүдө дагы жардам бермекчи. Бул тууралуу Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго билдирди. Биз Кыргызстанга эпидемия менен күрөшүүдө жардам берип жаттык. Сиздер илдеттин жайылуусун ооздуктоодо, жуктургандардын санын азайтууда алгылыктуу иш алып барганыңыздарды белгилегим келет, деди Путин. Талаштуу маселеге Ташиев чекит коёбу? УКМК башчысы Ташиевдин келиши чек ара маселесинде убактылуу болсо да тынчтык орноп, эки өлкө ортосунда сүйлөшүүнүн акыркы этаптары жүрүп, өткөн кеткен бийликтин ботколору да ачыкка чыгышы турган иш. Чек ара өтө оор маселе. Бул маселе чек ара тилкесинде жашаган калктын эле эмес, УКМК башчысы Ташиевдин түн уйкусун бузуп турган учур. Учур кандай болгондо да Камчыбек Кыдыршаевич патриот жигит, анча-мынчага моюн сунбай отко боюн урган көкжал мүнөз адам. Андыктан эки мамлекет ортосундагы талаштуу маселеге карапайым калктын сабыры керек. Ташиевдин уйкусун бузган экинчи маселе эң опурталдуу дин маселеси. Муфтий Максат Ажыга болгон чабуул өлкөдө байкалбаган кайсы бир күчтүн бышып жетилип калганынан коңгуроо кагат. Бул маселеге тереңинен карабаса залалы бүтүндөй Борбор Азияга таркашы мүмкүн. Максат Ажынын муфтийликтен кетишине Ташиев каршы реакция берди. Реакцияга караганда Максат Ажы ак экенин далилдейт десек болот. Муфтийдин таза экенин көпчүлүк деле билип, алымды каралагандарды Кудай жазасын берсин деп олтурушпайбы? Миң ирет каралаганда деле УКМКда жетишерлик маалымат болот эмеспи? Ташиев чек арадагы чырды жайгарып, алым Максат Ажынын батасын алса, Ташиевке болгон калктын ишеними күчөп, бул кишиден көптү үмүттөнсөк болот эмеспи? Эрнис Нурден, Булак саясат кейжи. Марлен Маматалиев кантип ынтымак партиясынын төрагасы болуп калды. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев ынтымак партиясына кандайча төрага болуп калганы боюнча айтып берди. Бул тууралуу ал Кактус медиа сайтына берген маегинде билдирген. Бул партия негизи 2012 жылы түзүлгөн. 2020 жылы ноябрда кайрадан каттоодон өттү. Парламенттеги жаш депутаттар мурда эле өзүнчө партия түзүп, 4 октябрдагы шайлоого катышалы дегенбиз, бирок майнап чыккан жок. Шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин мен мекеним Кыргызстан партиясынан кеткенмин. Анан ынтымак партиясынын мурдагы төрагасы ооруп жаткандыгына байланыштуу мени чакырып, лидерликти колго алып, кийинки парламенттик шайлоого жетектеп барышымды сунуштады. Мен макул болдум, деди депутат. Бактыгүл Иманбек кызы. Жакшылыкты бат эле унуткан. Бүгүн май берсе чайнап жеп алуу, эртеси сасык деп бетине түкүргөн. Баатырын жакшысын барктабаган. Бир кокойдун күнү эле окшойбуз. Дегеним, Камчыбек Ташиевдин алган чини түн уйкуңарды бузуп тетир сүйлөп отурганыңар. Уят элим. Генерал Намын Камчыбек Ташиевге 2010 жылы эле ош окуясын тынчтандырып, жайгарып келгенде беришибиз керек болчу чынында. Бул нам эрте берилгендей кой, кечигип берилди керек болсо. Жок деп тана албайсыңар. Анткени бул чындык. Кана ким ошондо жүрөгү даап барал деле кан төгүлүп жаткан ошко, кан кайнаган кыргынга кайсы жеп жутар жанын тобокелге салып барып берди эле. Эмне убактылуу өкмөткө жан керек? Ал эми Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Жылдыз Жолдошоваларга жан керек эмес беле? Булардын да бала бакыралары, үй бүлөлөрү бар да, туурабы? Бирок балдарынан, үй бүлөсүнөн дагы элдин тынчтыгын, бүтүндүгүн биринчиликке койгон эле го.
Унутуп койдукпу? Кан суудай төгүлүп жаткан ошко так эле ушул 3 баатыр жөнөп кеткенин, ыйлап отурган элдин жашын аарчып, элди тынчытып, элдештирип, албуттап күйүп бара жаткан шаарларын отун өчүрүшүп, согушту басып анан кайтышкандарын унутуп койдуңарбы? Эмне болду анча? Ары кетпей кече күнкү октябрь эл толкуп мына жарандык согуш от алып кете жаздап турганда, берки жанбагарлар дагы жашынып жатып калды го. Кана ким чыкты? Мына кайра эле ушул Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жүрдү го элди тынчытып. Эми азыр ушу бир кичинекей 4 жарчы чүпүрөктүн бетине бастырылган жылдызчалар силерге аябай көп көрүнүп жатабы? Уят барбы силерде, сынчылар? Кайсы бетиңер менен аны 2 күндөн бери талкуулап бүтпөй жатасыңар? Төңкөрүү, согуш, козголоң чыкса Ташиевди издеп таап алып аркасынан жашынасыңар. Анан генерал чинин алса чүйрүйүп, көктөн сүйлөйсүңөр. Ары жок, акылы жоктор сүйлөй берип. Ал эми акылы бар, намысы бар, эмгекти баалай билгениңер жөн эле отурсаңар кошулуп алып койду тоону сүйлөбөй. Максат Сабировдун ордуна ким депутат болот? Жогорку кеңештин Республика Ата журт фракциясынын депутаты Максат Сабиров бүгүн мандатын тапшыраарын жарыялады. Анын ордуна ким депутат болот? БШКга каттоого 2015-жылы берилген партиялык тизмеге ылайык мандат алуу үчүн кийинки талапкер 1978-жылы туулган Жээнбаев Өскөнбай Сатыбаевич турат. Сагынбек Абдрахманов: жаңы райым миллион пайда болуптур. Ал Садыр Жапаровдун классташы, бажы кызматынын орун басары Бакыт Алиев. Бажыдан товар алып өткөн ишкерлер ошол Бакыт Алиевке барып добро алууга аргасыз болушууда. Садыр Жапаров ушунчасында классташы Бакыт Алиевди тыйбаса тез эле жек көрсөтөт. Райымбек Матраимов ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу 24 февралда АК-пресс агенттиги күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып жазды. Алдын ала маалыматтар боюнча ал бүгүн ооруканага жаткырылган. Эске салсак, 22 февралда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков Матраимов кан басымынан нааразы болгонун билдирген. УКМК тарабынан кармалган Кабарлар маалымат агенттигинин директору Үмүт Мукамбетова үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан Супер КЖ порталына билдиришкен. Маалыматка ылайык, ал 24 февралда прокуратуранын тергөөчүсүнүн келтирген өтүнүчүнүн негизинде үй камагына чыккан. Анда ал 23 апрелге чейин үй камагында болмокчу. Буга чейин УКМК жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын биринин жетекчиси пара талап кылуу фактысы менен кармалганын билдирген. Кийинчерээк кармалган адам Кабарлар маалымат агенттигинин директору Үмүт Мукамбетова экендиги белгилүү болуп, аталган агенттик тарабынан жетекчинин кармалышы боюнча түшүндүрмө берилген. Блогер Элмир Сыдымановдун соту уланууда. Кийинки отурумдарда сот чечим чыгарат. 24 февралда Бишкектин Октябрь райондук сотунда блогер Элмир Сыдымановдун соту болду. Бул тууралуу блогер Супер КЖ порталына билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүнкү отурумда сот прокурордун өтүнүчүн канааттандырып, комиссиялык экспертиза жүргүзгөн адистерди кийинки отурумга чакыруу тууралуу сунуш берген. 4 марттагы отурумда экспертиза жүргүзгөн адистер менен биргеликте комиссиянын жыйынтыгын карайбыз. Ал эми 10 мартта сот чечим чыгарды, деди блогер.